Өлкө башчы Садыр Жапаров 6 өлкөнүн элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Өлкөдө бир суткада 259 адамдан COVID-19 табылып, 8 бейтап каза болду. Бишкекте акыркы 2 күндө жол эрежелерин бузуу боюнча 1,5 миңден ашуун факт аныкталды. Россиядан Кыргызстанга ата-энеси таштап кеткен дагы 5 бала кайтарылды. Эртең 18 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 майда Пакистан Ислам Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын, Венгриянын, Афганистан Ислам Республикасынын, Туркия Республикасынын, Казакстан Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдайт. Ишеним грамоталарын кабыл алган соң мамлекет башчысы ар бир элчини өзүнчө кабыл алып, алар менен эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, жакынкы келечектеги өз ара кызматташуунун артыкчылыктарын, өлкөлөр ортосундагы мамилелерди мындан ары тереңдетүү чараларын талкуулады. Ошондой эле саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөдөгү кызматташуунун келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Президент Садыр Жапаров элчилерди дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктап, аларга Кыргызстандагы ишинде алдыга койгон бардык максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Алардын эл аралык бай тажрыйбасы өлкөлөрдүн ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, өз ара кызыкчылык туудурган бардык маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү активдештирүүгө кызмат кыла тургандыгына ишенимин билдирди. Садыр Жапаров чет мамлекеттердин элчилерине ар тараптуу жардам көрсөтүүгө, алардын жооптуу дипломатиялык кызматтагы иш-аракеттерин колдоого даяр экендигин билдирди. Өз кезегинде Пакистандын элчиси Сардар Асхар Тарихан, Өзбекстандын элчиси Фуршид Мирзахидов, Венгриянын элчиси Шандор Дороги, Афганистандын элчиси Бисмилла Вазари, Туркиянын элчиси Ахмед Садык Доган, Казакстандын элчиси Рапил Жошубаев жылуу кабыл алгандыгы үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдиришип, тегил же бул маселелерди чечүүдө Кыргызстан менен кызматташууну чыңдоонун оңтойлуу жолдорун табуу үчүн бардык билимин жана тажрыйбасын пайдаланууга болгон күч-аракеттерин жумшай тургандыктарына ишендиришти. Кыргызстанда 17 майга карата коронавирус дагы 259 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Бишкекте 161, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 44, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 14, Ысык Көл облусунда 24, Жалал Абад облусунда 10 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 284 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 194, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 51, Ош облусунда 2, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 22, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунда 2 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1694 бейтап, амбулатордук түрдө 2435 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1151 бейтаптын абалы орто оордукта, 431 адамдын абалы оор жана 94 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 6 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4552 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4482 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 100.732 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 93.886 киши айыгып чыкса, 1711 адам каза болду. Милициянын кайгылуу кызматы 14 майдан 16 майга чейин Бишкекте Бахус аталышындагы рейд өткөрүп, жалпысынан жол эрежелерин бузуу боюнча 1438 фактын аныктады. Анын ичинен 33 унааны тиешелүү документтери жок башкаруу, 24 мас абалында рулга отуруу, 6 автоунаанын алдыңкы жана каптал терезелерин атайын караңгылатып күңүрттөп айдоо, 14 коопсуз шаар долбоору боюнча төлөбөгөн айып пулдары бар унаалар. Ал эми убактылуу айып короо жайына 148 автоунаа токтотулган. Милициянын кайгылуу кызматы жол кырсыктарынын алдын алуу максатында мындан ары да рейд болоорун эскертет. Россиянын Москва шаарынан жана Москва облусунан медициналык мекемелерде энелери таштап кеткен 2 жашка чейинки 5 бала Кыргызстанга кайтарылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Балдарды кайтаруу иштери Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин жардамы менен уюштурулган. Наристелер Кыргызстандын аймагына келиши менен балдар үйүнө убактылуу жайгаштырылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги балдарды үй бүлөлөрү менен бириктирүү максатында жакын туугандарын издей баштайт. Белгилей кетсек, ушул жылдын ичинде Россия Федерациясынан 11 бала Кыргызстанга кайтарылды.
Эртең 18 майда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Күндүз Ош, Баткен областарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн +12, +17, күндүз +28, +33. Талас жергесинде түнкүсүн +6, +11, күндүз +24, +29. Чүй-өрөөнүндө түнкүсүн +9, +14, күндүз +25, +30. Нарын областында түнкүсүн 0, +5, күндүз +17, +22. Ысык көл Дубанында түнкүсүн +1, +6, күндүз +15, +20. Ал эми 18 майда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +10, +12, күндүз +28, +30 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +10, +12, күндүз +28, +30 градус болот.